Биздин көчө программасы кайрадан сиздер менен. Бул күнү дагы биз ушул биздин көчөнү шаңга бөлөп, өзүнүн жаңылыктары менен ачык бир маегин берет деп келип калган коногубуз бар. Буюрса тааныштырып, анан маекти баштайбыз. Баарыңыздарга дагы бир жолу жаңылуу ысык саламдарыбызды Мен Кыял ФМ радиосунун толкунунан узаталы. Кайрадан бүгүн жекшемби Нуриса Керим кызы жана Эрлан Сыргак уулу кызматта. Көркөрөгөн күздүн дагы бир күнүнөн ысык салам узатып, сиз менен бизди байланышып турган бул албетте Мен Кыял ФМ радиосу. Ал эми 22 октябрь 2023 жыл бизге негизинен бул айымды качан чакырабыз деп ойлонуп, анан бүгүнкүгө туш болгон экенсиз. Анда тааныштыралы кесиптеш. Ооба, тааныштыралы. Ырчы, алып баруучу элибиздин эрке кызы Асель Кадырбекова Мен Кыял ФМ радиосуна конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Күнүңүз менен кандайсыз? Чоң рахмат, жакшы рахмат. Иштериңиз жакшы? Сонун. Чоң рахмат. Биринчи байланышып Мен Кыял ФМ радиосу дегенде эмнелерди элестеттиңиз? Эмнелер ойго келди Асель айым? Ошондон баштайлычы. Көптөн бери радиого чыга эле экенмин. Ойлор жакшы болду. Негизи азыр тааныштырып атсаңыз, алып баруучу ырчы деп тааныштырсам, көптөн бери алып баруучу деп мени эч ким тааныштыра элек болчу. Бир башкача толкундоо болду. Ооба, ушул маекти дагы мына ушундан баштайлы. Жакында эле биздин ушул улуттук биринчи каналдын музыка телеканалында агент Кадырбекова деп жаңы программаны алып барып жатасыз. Анан тыныгууда турган бул кесиптин бири эле сиздеги. Эми кайра ырчылык тыныгууда калып калбайбы же экөөнү чогуу алып кетип киришкен жатасызбы? Негизи өзүм чыгармачыл жаттан 4-5 жылдан бери эле тыныгуу экен да. Мындай акырын бир нерсени чыгарып коем, клиптим чыгарып коем, бирок кайрадан эле мындай Асель дагы эле жок болуп жүрдү. Бирок бунусунда экөөнү тең. Буюрса күчүм да жетет, эми дегенде көп эс алдым. Азыр иштегим келип жатат. Ошондуктан буюрса эки жакка тең үлгүргөнгө аракет жасайм. Негизи ушул программанын идеясы тууралуу сиздин сурагым келип атат. Өзүңүздүн планыңызда эле же бирөөлөр сунуштады? Бул идея негизи Каният өзү айтып калды. Музыкага келбейсиңби деп. Чынында көптөн бери пландап жүргөм, ушул алып баруучулукка кайрадан кайтсам деп. Бул сунуш мага өтө жакты. Бирок баары бир көп ойлондум. Бир айча ойлондум окшойт, мен ойлонойм деп. Эмне дегенде кайрадан мурдакы Асель кайталабы? Кайрадан бул жерде көбүрөөк сүйлөш керек. Эмне дегенде мен образым такыр алмашып кетиптир да. Бир убактарда мен мындай тың эле кыз болчумун. Алып баруучулугумду көргөн билген адамдар билет болуш керек. Тыпылдап сүйлөгөн кыз болчумун. Кийин ырчылыкка койгондон кийин бир аз мындай назиктик кошулду. Эмнеге билбейм бул нерсени. Анан кайрадан эле ошол ишмер жанагындай мындай кыйын мурдакы Асель кайрадан кайталабы деген ой болду, корктум. Бирок колго алып, буйруса ниет кылдым. Кайрадан мурдакы Аселге кайтам деп. Жакшы. Негизи өзүңүз жашоодо баягы планды көп убакытка коюп аласызбы же баягы күнүмдүк эле күндүн агымы менен эле иштер аткарылып жүрө береби? План түзөсүзбү негизи? Мурда 4-5 жылга алдын ала план койчумун, бирок жашоомдогу бир чоң нерседен кийин планды мындай көп узакка эмес, кичине эле койчу болуп үйрөндүм. Эми сөз түрдө болот, баары жакшы болот, бирок мындай азыр бүтүргөнгө аракет жасайм да, бүт жумуштарымды мындай кийинкиге калтырбастан азыркыга аракет жасайм. Жакшы. Мисалы буга чейин атактуу болсом, элге таанылсам деп жүрдүңүз. Өзүңүз ошол борборубузга дагы мына ушул атактуу болсом деп келген экенсиз. Бир кездеги ушул атактуу болсом деген кыялыңызга өкүнгөн учур болгон жокпу? Мен чынында азыркыга чейин деле өзүмдү атактуу деп сезбейм. Ошондуктан мындай кээде болот, эми сөз түрдө бир жерге чыкканда мындай тартып, ушундай учурлар болот. Бир аз ыңгайсыз болосуң. Бирок түшүнүү менен кабыл алам. Бирок сиз айткандай өзүмдү укмуш атактуумун деп азыр деле эсептебейм. Эмне себептен Асель? Мисалы үчүн биз мындай башкача бир сурамжылоолорду жүргүзгөндө ырчылардын сап башында сиз турасыз да. Асель Кадырбекова деген сыяктуучу. Ошондуктан мен мисалы үчүн сизди атактуу айым деп айта алам да. Сиз кандай ойлойсуз? Ооба, негизи эле бардык өзүңүздүн дагы айтканыңыз бар маектериңизде. Биз ушул жолду тандап алдык себеп дегенде ар бир кыймыл аракетибиз коомчулуктун талкуусунда, сынында болуп турат деп. Мына ушул нерселерден кээде. Демек, мен өзүм бир ар бир адам өзү максат коет эмеспи? Ушул нерсеге мен пикке жетишим керек деген. Демек, мен азыр мен кыялданган, мен
каалаган пикке жете элекмин. Бир жолунда турамын да, бирок туура багытта кетип баратам. Мен бул нерсени сөзсүз түрдө билем. Бирок мен каалаган бийиктикке жете элекмин демек. Жакшы. Ал эми ошол бийиктикке ырчы катары жеткиңиз келеби же алып баруучу катары жеткиңиз келеби? Экөөнү тең алып кетким келет. Экөөнү. Негизи мына конок катары баягы маектерди жасап жүрөсүз. Негизи маек алган жагабы же интервью берген кыйыныракпы сизге же алган кыйынбы? Негизи берген оңой экен да. Азыр салыштырсаң, алып баруучу болуу бир аз жоопкерчиликтүү да. Ошондуктан бул жак кыйыныраак деп ойлойм. Эмне дегенде туура сүйлөшүң керек биринчиден. Өзүң публикаңды дагы түшүнүп билишиң керек. Публика каалаган нерселерди беришиң керек да, суроолорду беришиң керек. Ал эми конокту дагы капа кылып койбошуң керек да. Ошол учурда ошондуктан алып баруучу болуу кыйын деп ойлойм. Сизге кыйыныраак алып баруучу болгон, мынтип алып алдын ала алыш керек. Ал эми чыгармачылыгыңыз тууралуу сүйлөшөлүчү. Көптөн бери мындай чыгармаларды, ырларды чыгарбай калдыңыз, клиптерди тартпай калдыңыз. Мунун дагы бирден бир себеби бар болуш керек, же алып баруучулукка өттүңүзбү ошондо? Жок, менин жашоомдо негизи тыныгуу болду. Чыгармачылыкка тыныгуу болду. Азыр мына көбүнчө таксиде жүрүп калдым да. Таксиде эмнеге жок болуп кеттиңиз деген суроо чынында чыгармачыл адам үчүн өтө катуу тиет. Иштеп элатам го деген ой болот да. Негизи ырларды жаратып аттым, клиптерди бул жылы бирок тыныгуу жасадым чынында эле. Бир клип тарттым, 2 ыр чыгардым. Ошондуктан бул жакта тынымсыз кыймылда болушуң керек да чыгармачыл чөйрөдө. Ал эми бул жылы бир аз жан дүйнөмдү ордуна алып келүүнү туура келди. Эмне дегенде биринчи ден соолугумду калыбына келдирдим. Экинчи учур ден соолуктан дагы, сырткы келбеттен дагы ички дүйнө тынч болуш керек экен. Ички дүйнө бир өзүнүн багытын туура алыш керек экен да. Дал ушул жылы дал ушул система менен жүрдүм да, өзүмдүн ички дүйнөмдү ордуна алып келейин деп. Көп өзүмдүн башымды да башка нерсе менен ооруткан жокмун. Болгону ушундай бир акырын тынч эле бир багытка кетип аттым. Ал эми ошол айтып атпайсызбы, өзүмдүн ички жан дүйнөмдү дагы калыптандырып деп эмнелер, кандай иш аракеттерди жасадыңыз? Балким чет жакка чыгып эс алдыңыз, балким социалдык тармактарга жарыялабайлы же китеп окудуңуз. Сизди ушундай абалдан эмне чыгарды? Чынында башында көп нерсеге башымды уруп көрдүм. Муну кылып көрөйүн, тигини кылып көрөйүн деп китептердин көбүн окуп көрдүм. Мындай, менин оюмча, адам жанталаша берсе, ушул ситуацияда мен чыгышым керек деп жанталаша берсе, баары бир өзүңдү кайрадан депрессияга түртө берет экенсиң да. Болгону өзүм тынч койдум өзүмдү. Эмне болсо ошол болсун деп эчтеке кылган жокмун, эчтекени ойлободум, жанталашкан жокмун. Бирөөдөн озуп кетейин деп, бирөөдөн кыйын болуп кетейин деп да ниет койбодум. Болгону кандай болсо ошондой болсун деп, мындай айтканда, бир эле жөн эле жашап аттым да. Анан ушул абалдан мындай айтканда, Кудай деген адам кур калбайт экен. Өзүнөн өзү эле мындай жакшы сунуштар келип жатты. Ошол сунуштар дагы бир жакшы багыт берип жатты да. Жакшы. Ал эми азыр күз мезгили бардыгы тойлордо жүрөт, бирок сизди байкаганыбыз боюнча тойго аз чыгат экенсиз. Бунун себеби эмнеде? Же тандап чыгасызбы, кандай? Жок, негизи чынында эле азырынча менеджерим жок болгон. Бул нерсеге сүйлөшүүгө сөзсүз түрдө менеджер керек экен. Эмне дегенде бул нерседен кыйналып калат экенсиң да, өзүң баарына жетишем деп болбойт экен да. Азыр болсо буйруса эми баштайбыз. Азыр курбу кызымды мага жардам берчи деп суранып, азыр менеджерликке коюп койгонмун. Азыр буйруса акырындап, буйруса багытыбызга жетебиз деп ойлойм. Кийинчерээк тойлорго дагы чыгабыз, буйруса. Жакшы. Ушул жашка чейин дейинчи, канча менеджер менен иштедиңиз? Же бул биринчи, экинчи менеджериңизби? Мен негизи менеджерлер менен деле иштеп эткем да. Көп иштешкен деле эмесмин. Мен мындай чынында менеджер болгон эмес да менде. Мындай курбу кызым
бул курбу кызым дагы жакында кетем деп жатат, ошондуктан кандай билбейм, иштете албайм. Пайдалуу болуш керек анда. Негизи сизге жардам берген, сизге менеджер деген адам эмнени таптакыр жасабаш керек? Сизге ал нерсени кечире албай, иштеше албайса, кандай адам менен? Мен чынында менеджер менен көп иштешип көргөн эмесмин да, ошондуктан алардын жумушун эмне кылуу керек чынында билбейм. Мага мындай тың эле адам болсо, мени алдыга сүйрөй турган адам болсо, сонун болот эле деп ойлойм. Мага окшош кем сөз болуп, анан жалкоо болсо болбой калат. Мени алдыга сүйрөгөн адам керек болот да. Жакшы. Мисалы жогоруда айтып калбадыңызбы, жан дүйнө тынчтыгы деп дагы айтып калдыңыз, бир аз тыныгуу жарыяладым деп. Негизи эле ушул баягы көпчүлүк адамдар 70-ке келсин же бир жаш айырмасы жок экен, баягы өзүн таппай жүргөн, мен мисалы өзүм таппай жүрөм дегендерди дагы угуп көрүп жүрөбүз да. Негизи эле сиз өзүңүз бул жашоодо өзүм ордумду таптым деп ойлойсузбу мындай? Өзүңүз буга чейин ойлонуп көрдүңүзбү? Ушуну ойлонуп көрбөптүрмүн, бирок мен азыр толук ишенем, туура багытта эле кетип жатам. Эмне дегенде, кичинемде кандай десем, Кудайым өзү эле жол көрсөтүп коет экен да, багыт көрсөтүп. Мен эч качан ырчы болом же чыгармачыл адам болом деп кыялданчу эмесмин. Болгону бир учур болгон, менин тааныш кызым эле бул жерде кастинг болуп атыптыр, жүр, мен менен кошо барып келчи деген үчүн эле барып, ал жерден алгыз өтпөй мен өтүп калгам да, мен деле катышып көрөйүнчү деп туруп кастингке катышкам, алып баруучу болуп атыптыр эле. Мен өтүп калгам. Буйруктан канчалык издене берсең деле мая чыгышы мүмкүн эмес да бул жумуштун. Болгону Кудайым өзү багыт берип коет, өзү эле жол көрсөтүп коет деп ишенем бул нерсеге. Ырчылыкка деле аябай эле прям ырчы болом деп жулкунган эмесмин эч качан. Болгону алып баруучу болуп иштеп, ошол жерде ырчыларды көрүп, аларга суктануу пайда болуп, мен дагы ошондой болсом экен деп Бишкек шаарына келген, алып баруучу болом деп келген. Анын бир продюсер ошол убакта чыккан, ырчы болбойсуңбу, мен сага багытын көрсөтөм, тигиндей мындай деген үчүн мындай айтканда почему бы нет деген нерсе болгон да. Анан ошентип Кудайым өзү эле ушинтип жол көрсөтүп кете берген. Бул баягы өзүңүздүн кийинчерээк, өзүңүздүн кесибиңиз менен да иштеп калышыңыз мүмкүнбү мындай? Мен юрист кесибим боюнча, бирок юрист мүмкүн эмеспи? Мен эчтеке билбейм. Менин мындай айтканда заочно дипломум бар, бирок билбейм кандай болот. Аралыктан окуган турбайсызбы? Ал кесипти негизи ким тандады эле? Балким үйүңүздөгүлөр. Кесипти мен ата-энем тандаган. Ата-энем юрист болушумду, адвокат болушумду аябай каалашкан. Кийинчерээк мен жактырган адам, ошол кезде 16 жашымда болуш керек, мен жактырган адам ошол прокуратура сыяктуу кесипте иштегенден ошого кесиптеш болоюн деп деле тандаган болушум керек, ошол көбүрөөк. Бирок кийинчерээк чоңойгондон кийин, акыл эсимди жыйнагандан кийин бул кесип такыр мага жакын эместигин түшүндүм. Ал эми өзүңүз айтсаңыз, ошол ата-энеңиз борборго келип анан кастингден өтүп кеттим деп атпайсызбы? Анан сунуш түшкөндө ата-энеңиздин ошол кездеги кандай десем, жанагы каршы болгон жокпу? Чыгармачылыкка аттанганыңызгачы? Атам таптакыр каршы болгон. Азырчы? Таптакыр. Кандай болот эле? Биздин уругубузда ырчылар жок. Кандай болот бул? Тигиндей мындай деген сөздөр болгон да. Эми чыгармачылыктан такыр алыс адамдар да, бул нерсени такыр түшүнбөгөн адамдар. Ошондуктан бойкот коюшкан мага. Апам болсо ар дайым мени колдоп келет. Анан кызым, эми өзүң башың өзүңдө, өзүң билесиң деген. Апам азыр деле ошондой да, эмнени кааласаң ошону кыл, сен туура деп чечсең деп. Апаман дайыма колдоо көрөм. Өзүң бил деген нерсени көп айтат да. Ошондуктан азыр болсо атам тескерисинче азаматсың деп турат. Аны көрдүңүзбү деп калам. Демек оюн өзгөрткөн турбайсыз, э? Мына өзүңүздүн да кызыңыз бар. Анын тандоосуна дагы кийин сиз мындай кийлигишесизби? Мисалы, ырчы болом десе, жок, ырчы болбо. Мына мен көрдүм, татаал болот деп. Жок, негизи мен каршы болбойм. Эмне дегенде, кайсы кесипти тандасын, мен баарына макул болом. Эмне дегенде, жан дүйнө экен да. Мен жан дүйнөм ушул чыгармачылыкты тандап туруп алды да. Башка нерсени миң окутурса деле, миң башка нерсеге кызыктырса деле, баары бир мен бул жака келип алдым да. Чыгармачылыкты тандадым. Ошондуктан кызымга кийин башка нерсени тандап мен жок тигини кыласың десем, жан дүйнөсү ошол нерсеге кача берет да. Анан ошондуктан мен колдойм ар дайым.
Жакшы. Колдоп, коштоп турган негизи. Апаларыбыз эле колдойт, ошентип аталарыбыз болсо, ай, жок кызым, кыйын экениңди далилдеш керек деп, мисалы көпчүлүк баягы атактуулар эл алдында жүргөн инсандарга башында бир адамдардын оюн өзгөртөт да, белгилүү инсандар бар. Мисалы башында бир жаман пикирде болуп жүрсө, кийинчерээк мындай ошол аудиторияны багындырат, өзүнүн мыктылыгын. Сиз дагы бир мына ушундай болгон хейтерлерди бир багындырдым деп ойлойсузбу? Кандай аудитория кандай кабыл алды азыр? Мурда ар бир сөзүнө мен стресс алчумда, кантип депчи. Мисалы мага мен жаңы чыгып келе жаткан кезде эле жасалма деген сөз мындай жармашкан убактай болуп, ошол такыр чыккан эмес да. Мен назиктигимди, мен ушинтип сүйлөрүмдү жасалма көрүшчү, мүнөзүмдү жасалма көрүшчү. Анан азыр канча жыл өттү, мен чыгармачылыкта азыр канча жылдан берим. Мурда кандай Асель болсо, азыр деле ошондой элем. Жасалмалуу канчалык убакытта боло албайт да. Адам анчалык өзүн жасай албайт да ар дайым. Менин оюмча, кээ биркилер баары бир түшүндүү болуш керек. Бул мен табитим. Ушундай тарбиям ушундай дегенде. Ошондо Асель айым, сиздин сырткы келбетиңизди жасалма деп атышабы, же болбосо жан дүйнөңүздү ушундай назиктигиңизди жасалма деп атышабы? Ошону билбейм. Ошону билбейм. Жакшы, бул жакта каттар дагы келип жатат. Мындай дейт: Асель, сагынычтуу салам, силер бар болгула дейт, ден соолукка бай болгула. Биринчи байлык ден соолук дейт. Кыргызымдын силерде болгон татынакай, назик, сулуу кыздары, акылдуу кыздары көп болсун дейт. Асель, үнүң өзгөчө мага жагат, жашооң бал ширин болсун деп биздин туруктуу каарманыбыз айтканыңыз келсин. Жыпар эжекебиз Кант шаарынан жазып жатат. Асель айым, сиз абдан ишенчек адам окшойсуз деп билдирүүсүн жазган экен. Кандай пикир бересиз? Ишенчексизби чындап эле? Бул каарманыбыз каяктан билет? Ошон мен дагы кызык болот эт мага, бирок чынында эле ишенчекмин. Өтө ишенчекмин. Анан бул жакта угарманыбыз өзүнүн сизге сунуштарында жазып өткөн экен. Менин оюмча жакын адамдар менен иштешпеш керек, себеби жумушта өйдө төмөн нерселер болуп калат. Ошон үчүн жакын адамдар менен араздашып калбаш үчүн башка адамдар менен иштешкен туура болуш керек дейт. Сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Балким жакын адамдар менен бир курбу кызым деп айтканым үчүн болсо керек бул. Туура айтасыз, жакын адамдар менен негизи сый эле болуш керек деп ойлойм, ушул жумуш жаатында. Бирок кээде сенин жакын адамың көбүрөөк сени түшүнөт, абалыңды билет, анан кийин ошолор көбүрөөк сага жан тартабы дейм да. Ошондуктан азыркы учурда мага менеджерим курбу кызым болгону мага өтө ыңгайлуу. Эмне дегенде, биринчиден мага көбүрөөк жан тартып турат. Анан кийин билет эмнени мен жактырбаарымды, анан дароо эле жок деп жооп мага жеткизбей эле узатат. Анан кийин көп плюс жактары негизи көп эле экен. Жакшы. Эми мен ушул тапта кесиптеш сөзүңүзгө аралжы. Негизи жашоодо ар кандай жагдайлар болот, ар кандай ситуациялар болот дегенде, уруш, талаш, жашоонун ак кара күндөрү, анан ушундай учурларда жакындарыңыздын, жоло жолдош санаалаштарыңыздан колдоо болду же болгон жокпу? Мисалы үчүн эми ар кандай күндөр болуп калат да, ошондой убактарда сиз анализдеп, мындай сар эсеп саласызбы? Сөз түрдө эми баарына капа болгон туура эмес болот. Жашоо ар бир адамдын азыр сен деп эле жашашпайт экен да. Бул ар бир адамдын өзүнүн түйшүгү бар, өзүнүн жашоосу бар дегенде, ошондон эч кимге капа болуунун кажети жок бул жашоодо. Эң жакшы. Мындай дагы жакшы каалоо тилектер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот. Мындай суроо пайда болду. Тобо келчисизби же ойчулсузбу? Көп ойлоном, чынында эле акыркы учурлары аябай эле көп ойлоном. Бирок кээ бирки учурларда бирок эми буйруптур ушинтип, ушундай болуптур, бешенеме жазылыптыр деген нерсени деле тутам. Жакшы. Хейтерлерге болгон сизде мындай иммунитет пайда болдубу негизи? Негизи хейтерлерге кээ сөздөр сөз түрдө жетчү жериңе жетет, кээ сөздөр ушундай хейтерлер бар, жетчү жериңе жеткизет. Бирок адам экенбиз, эле жок, аргасыз. Ал нерсени
көрмөксөнгө билмексенге салып алдыга кете бериш керек. Жакшы. Жанагы кара тизмеге саласызбы же андай Негизи Instagram баракчаңызда канча адам кара тизмеде? Өтө эле ашырып, өтө эле аша чаап кеткен адамдарды улам эле керки адамдар бар да, мындай бир сүрөтүңө жазып туруп өтүп кетпейт да, бүт сүрөтүңө жазып чыгат, зерикпейт да. Анан карасаң, мемеде личный сообщенияларды карасаң, 18-жылдан бери жазган адамдардан карап турасың да, ушул эмне кереги бар деп туруп, ошондой адамдарды салам. Анан керкилер болот, жазып калышат, аларга көңүл деле бурбайм, салбайм. Наоборот, Инстаграмда бул мындай айтканда, эмне деп коет эле? Актив болот, актив кылып беришет, ошондуктан көп маани бербейм. Жакшы. Аселия дейт, кош келипсиң Миң кыялга. Негизи назик, сулуу, негизи кыргыздын кыздары сендей болуш керек деген кат келген экен. 083 менен аяктаган абонентибиз. Ардактуу угарман, сиз угуп жаткан бул Миң кыял ФМ радиосу, биздин көчө программасы. Суроо талабыңыз, каалоо тилегиңиз бар болсо, анда биздин WhatsApp номерубузга жазыңыз 0705 57 1037. Же болбосо төз байланышка чыгып деле суроолоруңузду жөнелтсеңиз дагы болот. 557 1037. Азыр болсо мына ушул коногубуздун Асел Кадырбекованы тактап айтканда жүрсөм жаныңда деп аталган ырын бирге угалы, андан соң маегибизди улантабыз. Ооба, мына ушундай ыры бар көчө, бул биздин көчө программасы Миң кыял ФМ радиосу. Ардактуу угармандар, бүгүн бизде конокто ырчы, алып баруучу Асел Кадырбекова. Асел айым, жогоруда мына ырларыңызды дагы угуп жатабыз. Анан баштапкы мурдагы Асел менен азыркы Аселдин ыр тандоодогу табити өзгөрдүбү негизи? Ырга болгон көз карашы. Мисалы, акыркы сиздин репертуарларды карасак, мурда сүйүү, башканы жаным дебе деген аталыштуу болсо, азыр болсо кызыма, жашоо тууралуу ырларыңыз жарык көргөн экен. Ушул мурда ыр заказ бергенде жөн эле барып туруп эле кайсы ыр жакса ошону алсаң. Азыр болсо бир аз башкача система. Балким бул с возрастом дейби, барып мен түшүндүргөн аракет жасайм. Ушундай жазсак кандай болот деп музыканттарга деле, сөз жазгандарга деле түшүндүрөм. Анан кийин ошол мен оюман улам ыр жаралат азыр. Негизи мурда жан дүйнөмөн өткөзбөй эле ырдачу экенмин да. Азыр болсо көбүрөөк өзүм сезген, өзүм түшүнгөн, бул жактан чыгарып туруп, жан дүйнөмөн чыгарып туруп, анан кийин ырдаган аракет жасайм. Жакшы. Ал эми баягы сиздеги азыркы коомчулукта дагы көп резонанстуу окуялар болот, айымдарга карата зордук, зомбулук, мына ушул жакта сиздин пикириңизди дагы билгибиз келет. Негизи коомчулукта айымдардын укугу татыктуу эле корголобу сиздин көз карашыңызда? Бул өтө оор тема. Бул темага мен ой жүгүртсөм, бул жерде туура эмес болуп калат деп ойлойм. Бирок баары бир сөзсүз түрдө өзүм айым болгондуктан аялдын орду бир өтө чоң экенин айткым келет да. Эмне дегенде биз биринчиден энебиз, эмне дегенде кичинекей ошол мындан баштап тарбияга берилет да. Энеден көп нерсе көз каранды да. Бала кандай болуп чоңойот, кандай мээримге ээ болот. Ошондуктан айымдын орду өтө чоң. Ал нерсени мырзаларыбыз түшүнүп билсе сонун болот. Жакшы. Келген айтып коет эмеспи, идише кагышат, эрде катын депчи. Анан бул жакта деле мен ойлоп кетем да, кээбирдечи ооба аялдын укугу корголбой жатат деп айтканда дагы бул туура эмес болуп калат. Анан бирок бул жакта айымдардан деле кээде кетеби деген ойлор жаралат да кесиптеш. Экөөбүз талкуулап кетчү келе азыр. Буга чейин дагы бизге ушул биздин көчө программасына келген коноктом Нурлан Алдыяров жубайы менен келген. Ошондо бир пикир талаш болуп калды эле, баягы базир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы деп отуруп, баягы жоопкерчиликтин баардыгын биз аялдарга илип салганбыз. Не десек ошол макалды айтып эле, ой, аял начар аял деп. Анан ошондо негизи ага дагы жакшы болуш үчүн кичине өзүндө да бир шык болуш керек деп айтып калган жайы бар эле. Бул канчалык кошуласыз? Чындап эле баягы жоопкерчиликтин баарын аялың жакшы болсо мындай болот деген нерсе бизде баягы басымдуураакпы деген сөз да. Негизи бул тема өтө бир чоң тема да. Башында эле мындай бала менен кызды тарбиялаганда карасаңыз,
бул бала да эме кыз баланы эме кыл деп кыз баланы көбүрөөк жумшайбыз да. Байкасаңыздар, кыз бала мону кылсын, кыз бала идиш жуусун. Аны бул жуу бербейби десем, бул эркек бала да деп өзүбүз ушу кичинекейинен баштайбыз да, эркек балдарды жумуштан чектеп, буга болбойт, аял киши кылыш керек деп өзүбүз, негизи аялдарда бар окшойт да, өзүбүз баштап атпайбызбы ошону чектөөнү. Аны билбейм, бул өтө оор тема, чоң тема, ошондуктан буну өтө башкача талкуу кылыш керек да. Экөө дагы ордуларын билиш керек болсо керек, бул жактан. Келген каттар бар экен, Асель чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сизди актриса катары дагы көргүңүз келет, сынап көрдүңүз беле деген суроону узаткан угарманыбыз бар экен. Негизи ошол бүгүн эле ойлонуп аттым эле, ой келди да, ошол бир өзүмдү бир актриса катары көргүм келди эмнегедир. Мен негизи оюмдан корком, эмнени ойлосом ошол сөзсүз түрдө болот да. Аны ойлоп калдым да. Балким. Кандай образ жаратат элесиз эгерде актриса болсо? Бизге кызык. Негизи чыныгы актриса ар бир орду, оюнду мындай туура жеткизиш керек да. Мен бүт нерсени аткарып көргүм келмек. Жакшы да кыздын, жаман адамдын ролун да аткарып көргүм келмек да, билбейм. Жакшы. Ал эми бул жакта концертиңиз тууралуу сураган угармандарыбыз бар экен. Концерт берүү, жаңырлар менен иштеп сагындык деген угарманыбыз билдирүүсүн жазып калтырып жатат. Ошол концерт тууралуу буга чейин концерт болгон, аз убакыт даярданып, бирок ал концерттер мындай айтканда менин тиешемде эле жок ал концерттерге да. Мындай Кубандык Рахын менен концерт бул болгону мени ырчы катары эле чакырышкан да, Кубандык Рахын менен. Ал эми Нурлан менен концерттер ал бүт түйшүк Нурландын мойнунда болчу. Ошондон мен көп деле сезбей калганмын да. Ошондон өзүм концерт берип көрө эле экенмин. Кандай болот түйшүк, кандай нерселерди кылыш керек, өзүмдүн планымда бар. Концерт бергим келет, өтө чоң концерт бергим келет. Бирок бул нерсеге дагы иштеш керек. Бир аз чыгармачылыгым менен иштешим керек, ырларымдын үстүнөн иштешим керек, бирок планымда бар. Ал эми азыркы учурда сиз тыңдап жүргөн кандай баягы жанрдагы ырларга басым жасап жатасыз? Өзүңүз жакшы көрүп угуп жүргөн балким ыр болсо керек азыр. Тынбай угуп жүргөн. Азыр мындай, негизи менин жан дүйнөм лирикага көбүрөөк жакын экен да. Мен лирика ырларды көбүрөөк жакшы көрөт экенмин, бирок андай ырларды чыгара берсең, эмне эле налып атат деген сөздү угасың да. Анан ошондуктан бул жылы мен бир аз мындай шаңдуураак ырларды жаратайын деп аракет кылдым, бирок жан дүйнөмөн чыкпаса бул нерсе элге да жетпейт экен да. Ошондуктан кайрадан эле бул жылы эми аяктап калды. Жакында бир ыр чыгат, бирок ал ыр эски ырды кайрадан иштеп чыктым. Эски ыр бул өзүмдүн репертуарымдагы эски ыр. Кызтай калды, кече күнү передача тарткам, сол кетпейди дагы эле. Буну биз Кундуз эжеке менен дуэт жаздырганбыз. Ошол ырды кайрадан өзүм жазып, жаңы версиясын жакын арада элге угузам. Ал эми жаңы чыгарма менен буйруса, өзүм жан дүйнөмө чыгарган чыгармам буйруса жаңы жылдан болот деп ниет кылып атам. Жакшы. Мына жогоруда дагы айтып калдыңыз, өзүңүздүн программа тууралуу биз айтканбыз. Купуңузга толуп атабы? Биринчи, экинчи чыгарылыштары элге тартууланды. Кандай көз караш, сын пикир айтылып жатат? Өзүңүз кандай баа берип жатасыз көрүп? Элден сонун сын пикир угуп атам. Өтө жакты деп ишенип атам. Ал эми өзүмө деле абдан жагып жатат. Эмне дегенде Кыргызстанда бул жаңы нерсе. Мындай нерсе болгон эмес. Ошондуктан мен оюмча кызыктуу эле болуп жатат. Кийинки передачаларын бир аз дагы мындай биринчи берүү, мындай пробный берүү болду да. Кана тартып көрөлүчү дегендей болду. Өзүмдүн минустарын, плюстарын көрдүк. Кийинки экинчи выпуску деле чыгат жакында. Бүгүн КТРКдан кетет, баса белгилеп кетчү нерсе. Алдыда деле мындай недоработкалар көп да азырынча. Кийинки берүүлөрдү сөзсүз түрдө өзгөртүүлөр кирилет. Ар берүү сайын бир өзгөчөлүк менен тарткыбыз келип жатат команда менен. Эң жакшы. Анан жогоруда дагы баягы тойго азыраак чыгам деп калдыңыз. Негизи азыр болсо чыгармачыл адамдардын көпчүлүгү бардыгы мына ошол жактан акча каражатын таап келет. Сизге сиз кандай баягы каражатты кайсыл жактан табасыз? Алып баруучулук мененби? Тойго көп чыкпасаңыз. Ошол суроону узатайын деп аткан болчумун. Асель Кадырбекова ырчылыктан, чыгармачылыктан тышкары эмне менен алектенет болду ки?
депчи? Негизи ар бир адамдын мен негизи көп акча тапсам деп жулкун өрбөйт экенмин да. Негизи бул жулкунган өтө жакшы нерсе. Эмне дегенде бир башкача бийиктикке жетесиң, бирок мен көп мындай акчага жулкун өрбөйт экен. Ошондуктан мага мындай боло берет деген системада жүрөм да. Шүгүр деген эле. Ооба, шүгүр. Бирок кээде ал нерсени бир аз артка жылдырып туруп, бир аз тытынып коюу туура болот экен. Азыр мен кирешим Instagram. Бир эле Instagram болот. Дагы кимден ошол эле экен, Instagram эле багат экен мени негизи эле. Башка ырчылык кээде болуп калат. Бирок көп нерсеге мен жулкуна бербейм. Көп мындай. Бирок ошол жулкунган бир мен сапатты өзүмдө кайрадан өрчүткүм келет да. Ошол мага керек болот атат. Жакшы. Менин билишимче же угушума караганда сирайым сиз Умай Beauty деген ошол косметиканын дагы негиздөөчүсү деп. Жок, негиздөөчүсү эмесмин. Бирок казак туугандарыбыздан сунуш келген. Биз менен иштешиңиз ушинтип жарым жылга план түзгөнбүз. Ал жыйынтыкталды. Менин оюмча жакшы эле результатын бердим. Азыр болсо ал проекттен мен четке чыктым, өздөрүнө тапшырдым дегендей. Проектим бүттү. Негизи эле ушул коңшу мамлекет менен сизди эмне байланыштырды? Мисалы Кубандык Рахым менен болгон концертти мисалы сизди тандап, мына ушул жакта эки эл менен концерт койдуңуз. Азыр кайтып жаткан компания, анан кандай байланыш бар? Эч кандай деле байланышым жок. Болгону Instagram аркылуу эле өздөрү байланышка чыгышат. Иштешели деп, анан мага туура келсе, алар койгон шарттары, мен өзүмдүн шарттарымды коем, алар өздөрүнүн шартын коюп, туура бир чечимге келсек, иштешебиз. Жакшы. Ал эми ушул социалдык тармак деп калбадыкпы? Ошол өзүңүз социалдык тармактардан карап отурсам, бир жашооңуздун 30% көрсөтөм дейсиз да. Эмне үчүн, эмне себептен ошол канча пайызын көрсөтөсүз? Мен бул жол менен 30 деп эле мындай сары себеп кылып көрдүм да. Эмне үчүн башка ырчыларга салыштырмалуу күнүмдүк жашооңузду көрсөтпөйсүз? Мурда негизи билесиздер, 4-5 жыл мурун өтө эле Instagram менен үйүмө киргизе алган болчумун. Бүт нерсени сыртка чыгарчумун да. Анан азыр болсо, балким чындап эле чоңойдумбу же башкача көз караш пайда болуп калдыбы? Кээ бирки нерсени жеке болуп калганы туура экенине эми ынандым да. Бүт нерсени эле ачык-чачык болуп эле баарын көрсөтө берген деле туура эмес экен. Эмне дегенде мындай граница болбой калат экен да. Эми сөз түрдө граница болуш керек экен. Эмне дегенде эми көп нерсени көрсөткүм эле келет, айткым деле келет, бирок азырынча ушундай абалдамын. Өзүмө болгону мындай чектөөлөрдү коюп койдум, границаларды коюп койдум. Бул нерсени азырынча өзүм балким состояние души болушу мүмкүн, чыга албай жаткандырмын. Кийинчерээк балким бул нерсеге деле келеттермин, бирок азырынча ушул чечимди туура деп ойлоп атам. Бул жакка келген суроо бар экен. Өзүңүздүн айылыңызга барып турасызбы деп билдирүүсүн жазып калтырган угарманыбыз бар экен. Айылын сагынып жүргөн угармандарыбыз окшойт. Мен негизи Ош шаарында өскөм. Анан менин кандай десем, менин шаарым Ошта. Эми ал жакта балалыгым өткөн. Анан көбүнчө апам туулуп өскөн жерге көп барчумун. Курманжандатка айылы, Ош жергесинде. Өтө мага жагат. Барып турам ал жака азыр деле конокко барып турганда укмуш тосуп алышат. Эмне дегенде мындай баары бир балалыгым өткөн жер. Анан кичинекей кыз катары сени билишет. Ырчы катары эмес, мурдак Асел катары билишет. Анан мага өтө жагат. Ошол состояние жагат дегендей да. Элинде сый көрсөтүп, ооба, төргөт отургузуп. Сон негизи жагат айыл. Эгерде сизде убакыт машинасы бар боло турган болсо, өмүрүңүздүн кайсыл учуруна кайтып барып келмексиз? Мисалы көпчүлүгүбүз балалыкты айтышат, сизде дагы кайсыл, мисалы буга чейинки жашап өткөн өмүрүңүздө? Билбейт экенмин. Азыр чынын айтсам, азыркы абалым жагат да. Азыркы учур? Азыркы учурум эле мына шүгүр дейм да, азыркы абал мага өтө жагат. Ошондуктан эч бир
кайрадан бир нерсени өзгөртүш керек деп ойлонбойм, же болбосо тиги убакка жетсем тигини өзгөртмөкмүн же муну кылбайт болчумун дебейм да. Азыркы абалым эмне дегенде бүт мен басып өткөн жолум ушул нерсеге алып келди мени. Ушул азыркы абалым алып келди. Ошондуктан кичинекей эчтекени өзгөрткүм келбейт, кайткым келбейт. Ошондуктан шүгүр азыркы абалыма шүгүр. Жакшы. Бул жака келген суроо бар экен угарманыбыздын. Алина Жетигеновага аябай окшош, же кичинекей кезинде кумир туткан окшойт деп билдирүүсүн жазып калтырган экен. Негизи болду эле. Назиктигиңиздерди окшоштурса керек балким. Мен Жаз деген чыгарманы ырдап чыкканмын эжекемдин. Анан ошодон кийин айтып башташты. Балким ошо ырдан чыгып калдыбы деген ой келди да. Анан билбейм. Өзүңүз окшоштурасызбы негизи? Чынын айтсам жок. Окшоштур. Балким мындай назиктигибиз окшоштур. Балким билбейм. Негизи эстрада ырчыларынан, кыргыз эстрадасынан кимдерди кумир тутуп чоңойдуңуз? Мен ушундай болсом, ушул ырчайымдай болсом деген сыяктуу кимдердин ырларын угуп чоңойдуңуз? Биз кичинекей кезибизде апам көбүнчө Аллегроваларды окучу да. Аллегро, Филипп Киркоровдорду көрүп өстүк да. Анан кийин Динара Акулованы аябай жакшы көрчү апам. Анан көп концерттерге барбачубуз да. Апам көп жактыра бербечү мындай нерсени. Бирок бир жолу Динара Акулованын концертине барганбыз. Анан ошондо көргөм, ырчы сахнада ырдап аткан ошондо көргөм. Эмнегедир Динара эже кичинекейимде болгондо Динара эже эсиме келет да. Кийингени ошол убакта аябай суктанып караганмын да ошол кезде. Жакшы, жакшы. Бул жакта да ийгилик каалап жаткан угармандарыбыз бар. Суроо жакшы бир каалоо тилектерин жазып жаткан ар бир угарманыбызга ыраазычылык билдиребиз. Түз эфирге дагы байланышка чыксаңыз болот. 0557 10 37. Ал эми менде мындай суроо пайда болуп атат. Азыр көп мындай сизди байкап, анализдеп көрсөк, көп мындай ырчылар менен байланышыңыз жоктой да. Мунун бирден бир себеби барбы, же алар менен мындай байланышты такыр түздүңүздөрбү, же мындай дос корбо болуп, кээ бирки ырчы айымдарды байкап жүрөбүз да, бирок кандай дос корбо сизде жок окшойт, менин байкашымча. Чында азыр ырчыларды деле мындай неловкий положенияга деле калдыргым келбейт. Эмне дегенде азыр мындай эки жатка бөлүнүп калдык да. Үй бүлөлүк маселе да бул. Анан ошондуктан көп деле аларды ыңгайсыз абалга калдыргым келбейт. Мени танда, аны танда дегенде, андай тандоо деле койгон жокпуз негизи, бирок элдерде ушундай неловкость болот экен да. Же бул жака бара албай, же бул жака бара албай. Ошондуктан ыңгайсыз кылбайын деп азырынча эч ким менен сүйлөшпөйм. Жумуштар боюнча эле. Жумуштар менен, бирок мындай коорашып, бир столдун үстүндө чай ичмей жок турган. Негизи эле мен баары менин башынан эле сыймын. Ошондуктан ошо. Сиз баалаган, сиз сыйлаган адамдагы сапат жөнүндө сүйлөшөлүчү. Кандай сапатты баалайсыз адамдагы? Жөнөкөйлүктү баалайм. Жөнөкөйлүктү, адамгерчиликтүү адамдарды баалайм. Дагы эмне? Негизи бул оңой суроо болгону менен, бирок бул нерсе өтө анализге бир-эки сүйлөө менен жооп бере турган нерсе эмес мындай. Ошондуктан адамдарда эң негизгиси адам болсо, ошол эле болуш керек. Бул жакта ошончолук кетейин. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп ушуну айтып коеюн. Жакшылап угуп алыңыздар мына. Бул жакта келген кат бар экен, айтат, мына Асел бат-баттан эле сүйлөп ылдам болуп калыптыр го деген билдирүү бар экен. Ошол эмнегедир мага көп ушинтип айтып атышат. Ушинтип сүйлөсө болот экен. Мен мурда чөйүлүп сүйлөчүмүн, билбейм. Мага сезилбейчи бул нерсе, билбейм. Айта албайм. Мына бүгүн биздин көчөдө чындап эле, бирок буга чейинки чындап эле мага дагы бул нерсе сезилип жатат, чындап эле. Мурда өзүңүз бир анализ кылып көрөт окшойсуз. Так сүйлөп калыптырмын. Азыр ылдам, тез мына ушундай чындап эле угармандар эми бардык эл мындай сын пикир айтса дагы сезип көрүп турат да, көрүнүп турат элгечи. Мен оюмчачы мындай да, адамдын ички дүйнөсү сырткы келбетине туура келет да. Миң өзүңдү сыртыңды жасай берсең, миң сыртыңан жасалма болуп эме кыла берсең, бирок ички дүйнөң башка болуп атса, сыртыңа бул такыр чыкпайт. Миң сулуу макияж кылсаң деле ички дүйнөң
начар болуп атса сыртыңан сулуу болуп көрүнө албайсың деп ойлойм да. Бул нерсени эмнеге мен айтып атам? Мурда эмнеге мен мындай тарсылдап сүйлөөчүмүн? Эмне дегенде мындай ички дүйнөм мындай айтканда кыргызча кантип айтылат? Мындай неуверенная болсом керек эле да, азыр бир аз болсо дагы мындай өзүмө өзүм ишеним пайда болду окшойт. Же болбосо кандай? Болгону ушул мындай тарс сүйлөп баштаганым, ичимдеги мындай бир өзүмө ишеним пайда болду окшойт. Мен муну кыла алам. Колуман келет деген нерсе пайда болду окшойт да. Жакшы. Мына ушундай ардактуу угарман, сиздин дагы сурооңузга жооп болду окшойт. Жакшы. Ардактуу угарман, сиз угуп жаткан бул Мен Кыял ФМ радиосу, биздин көчө программасы. Келиңиз катарыбызга кошулуңуз. Чындыгында эле биздин көчө программабыз өзгөчө бир шарга бөлүнүп атат. Ал эми Асель айым айтсаңыз, ушул Асель Кадырбекова 5 жыл мурунку Асель Кадырбекованын азыркы айырмасы эмнеде? Балким стили, өзүңүз деле айтып атасыз, мына жан дүйнөм өзгөрдү, такыр башкача адамдарды көрүп калдым депчи. Бирок мындай анализ жасап көргөндө чындыгында эле өзгөрүүлөр аябай эле көп болду болуш керек. 180 градуска эле өзгөрдүңүз. Өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Эмне дегенде азыр мына 2023 жыл, мен 20-жылы ошондо 4 жыл аралык болуп калат экен, Кырсыкка кабыл алдым. Кыргыздан кийин жашоом өтө өзгөрдү. Биринчиден айлана чөйрөнүм өзү эле мындай өзгөрүп калды, өзүнөн өзү эле. Анан кийин кандай десем, өзүм жан дүйнөм өзгөрдү. Жашоого көз карашым өзгөрдү. Дагы эмне? Ошо айтып жатат го, мурда жасалма болчумун деп. Азыр кичине тарсылдап сүйлөп калыптырсың. Ошол нерсе дагы Кырсыктан кийин ичимде бир чоң бир мындай күч пайда болду. Дал ошодон кийин сиз азыр угуп жаткан тарсылдаган Асель пайда болду. Жакшы. Ал эми Асель айымдын алдыдагы дагы кандай максаттар, кыялдары турат? Эмнени жасашым керек деген? Пландарым негизи кандай план? Чыгармачылыгымды дагы бир деңгээлге көтөргүм келип жатат. Жакшы чыгармаларды жараткым келет. Ар бир адамдын жүрөгүнөн орун тапкан бир чыгарманы жараткым келип жатат. Клиптерди жараткым келет. Дагы алып баруучулук жакка дагы жаңы проекттерди кошкум келет. Бир бул нерсени айткан туурабы, туура эмеспи, ошону билбей жатам, бирок жаңы проект аял тууралуу план түзүп жатам да. Эмне дегенде биздин коомдо чынында эле азыркы учурда азыр эле тема болду го, аял затыны көп деле мындай көп баалашпайт да биздин Кыргызстандачы негизи. Ошо аялдын ордун даңазалаган, аялдын ордун билгизген бир жакшы проект алып чыккым келет. Буюрса жакшы, азыр ниетим бар, болгону азыр ниетте да, планда, бирок ошол проектти алып чыккым келет. Аял тууралуу. Эң жакшы. Анан дагы бул алып баруучу жаатында экен. Анан ырчылардан көпчүлүк баягы айтып жатышат, азыр атаандаштык жок болгон үчүн дагы шоу бизнес жакшы өнүкпөй жатат деген дагы пикирлер жаралып жатат да. Анан сиздин көз карашыңызда негизи атаандаштык барбы азыр? Мен өзү жалгыз кыз болуп өсүп чоңоюп калгандыктан мен көп деле атаандашты чынында билбейм. Бул калп эле айтып атат дебеңиздер. Чынында билбейм мен бул атаандашуу нерсени, бул мен деримде жок да. Бирөөдөн кыйын болуп кетишим керек деген ой да жок менде. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн орду бар. Мен жанталашып мындан алдыда болушум керек десең деле, сага бул нерсе буйрубаса, ал нерсеге жетпейсиң да. Ошол нерсени адам билиш керек. Ошондуктан болгону адам өзүн тынч эле аракет кылып, өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын нерселерди кыла берсе, бир нерсеге жетет сөзсүз түрдө. Буга чейин баягы алып баруучу болуп жүрөм, ырчы болом дегенде, буга чейинки Аселде мындай бирөөгө баягы бут тосуу же ушундай бир жашооңузда болду беле, өзүңүз ушул азыр балким өкүнүп же болбосо күлүп эстей турган окуя болдубу буга чейинки? Мисалы теледе жүрөсүз, сиз башка бирөөгө ошого атаандашып бут тосуп, эмнеге мен эмес деген суроо жаралган учур болду беле? Такыр болгон эмес. Таптакыр, Бул нерсени мен
балким мен ой жүгүртүм ошондойбу, мындай зачем деген нерсе бар да, эмне кылам дегенчи. Анан адамга буйруган нерсе эле болот. Миң жанталашсаң деле кыйратпайсың бир нерсени. Эң жакшы. Асель айым кош келипсиз дейт. Бактылуу болуңуз. Аймактарга концерт берип келесизби деген суроону узаткан угарманыбыз бар экен. Ала Букадан жазып жаткан угарманыбыз. Негизи ушул чыгармачылыкка келгенде гастролго чыктыңызбы? Багы Жетибанды кыдырып же бардыгына эмес, бир-эки болуп бардыңыз. Мурда жаңы ырчы болуп баштаганда, айылдардын бүт айылдарга барып келдим окшойт. Көп гастролдочубуз. Мажит менен көп гастролдоп калдым. Нурлан менен көп гастролдодум. Аябай көп гастролдочубуз. Азыр болсо эми көбүнчө гастролдо качан түнүгү болдум. Боюмда болгондо болду окшойт. Ошондо такыр эле ыңгайсыз болуп калды бала менен. Азыр бала төрөлгөндөн кийин деле бала менен баланы таштап бир жакка кетиш да кыйын болуп калды. Азыр болсо кызым чоңойду. Ниет бар. Бирок азыр интернет күчөп калгандыктан сөзсүз түрдө ой келет экен, кандай болот концерт депчи. Анан буйруса пландайбыз ал нерсени деле. Угарманыбызга соң жок болду. Дагы бар экен. Бардык эле адамды турмуш өзү тарбиялат дейт. Аселди түшүнсөк болот. Мурда уялчак, жумшак мүнөз чындап эле келсе. Азыркы Асел дейт. Турмушка бышкан деп айтсак болот. Аселькага чоң ийгиликтерди дейт. Аялдык бакытты каалайм. Сенин ар бир айткан сөзүң жакты. Чындыгында баары Кудайымдын буйругу менен боло берет дейт. Боло турган нерселер ийгилик сага деп Динар аттуу биздин угарманыбыз билдирисин жазып калтырган экен. Эне болгондон кийин, энелик сезим ойгонгондон кийин дагы жашоо бир башкача өзгөрүлөт болуш керек. Асель айым сиздечи кандай болду? Эне болгондон кийин кандай сезимдер жаралды? Кызыңызга кандай апамын деп ойлойсуз өзүңүз азыр тарбия берип жатып? Азыр бир нерсе айтуу кыйын. Эмне дегенде кандай тарбия берип жатканым кийинчерээк кызым 20-га чыкканда билинет да. Азыр өзүнчө эле кыйын сынып мен укмуш тарбия берип атам деген туура эмес болуп калат да. Бирок сөзсүз түрдө аракет кылып атам. Колуман келгенче аракет кылам. Бир макал бар эмеспи? Кызды токчулукта өстүрүш керек деген көп ошол нерсеге ынанам да. Кыз бала болгондуктан кийин эмне оозунан чыкса ошону алып бергим келет, алып берем. Кудуретим жетсе кылып берем да бул нерселерди. Бирок ошол эле учурда өтө эле мындай акчанын баалуулугун каяктан келерин билбей калбасын деген деле чочулаган нерселерим бар. Түшүндүргөнү, аны сөз менен түшүндүргөн аракет жасайм да. Кызым, мынтип акчаны көп кетире берсе болбойт, мама работает деп көп нерсени сөз менен түшүндүргөнү аракет кылам. Эми азыр кичинекей баары бир. Бирок көбүрөөк эркелеткени аракет жасап жатам. Мен дегенде кыз бала. Анан кийин билбейм. Негизи мен ошол суроону бергим келип атат. Өзүңүз болсо жалгыз кызсыз, туурабы? Жалгыз кызсыз. Өзүңүз деле токчулукта чоңойгон кыздардын катарын толуктайсыз. Анан апаңыз эмнегедир билбейм, менин көзүмчө ушундай бир айым көрүнөт, көптү көргөн, көптү билген, бардык жагынан төп келген айымдарчы. Анан сиз апаңыздан мындай кандай тарбия алдыңыз? Анан азыркыга чейин деле тарбиялайт болуш керек сизди. Билбейм, мен апаңыз сизди мындай катуу тарбиялаган айымдай көрөм да. Мисалы үчүн менин апам дагы ушундай да, ошондуктан да Асель айым экөөбүздү мен ушинтип салыштырып берем да. Катуу тарбияладыбы же? Апам мындай жумшак көрүнгөнү менен сыртынан назик көрүнөт да апамчы. Анан үйдөн назик эмес. Анан катуу эле урушчу. Апам аябай катуу урушчу, бирок эч качан урбачу. Бирок катуу эле урушчу да. Анан билет элем, апам жок деди. Демек бул нерсе болбойт. Миң жалынып сурансам деле болбойт билчүмүн. Балким ошол нерсе деле жашоомо бир тепкич берди да. Ошондуктан апам өзү врач, стоматолог. Анан сөз түрдө тазалыкты ошол жактан үйрөндүм да. Врачта бүт стерильный болот го. Үйүбүздө ошондой болчу дайыма. Андай болбой калса, кулак мем калбайт болчу да. Ошондуктан кылып койгонум оң болчу. Идиштерди азыркыга чейин кээде бир нерсе ичип туруп эле кап коесуң да, анан жүйүм деп, топтолгондо жүйүм деп коюп коесуң да. Көп чоң нерсе чыгып кетет, ошол бир кружка үчүн, ошондуктан дайыма жууган аракет жасайм. Бул тарбия.
Бул нерсе кыз балага керектүү нерсе, тазалык. Бул нерсе эч качан ашыкча болбойт. Ошондуктан апамдан жакшы эле тарбия алдым деп ойлойм. Жакшы. Эми бул жактагы ар бир сизге билдирүү жазып калтырган угармандарыбызга дагы ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында мен жогоруда айттым эле, баягы ошол хейтерлер болобу же бир башка аудитория болобу, баягы өзүн көрсөтүп анан ушу багынткандар болот экен депчи. Бул жакка келген каттардын баардыгы сизге жакшы каалоо тилектер негизи айтылды. Өзгөргөнүңүз байкалганын, биз ушул Аселди жакшы көрөбүз. Мына ушул нерсени баса белгилеген биздин угармандарыбыз бар экен. Буюрса бул интервьюну сиздер дагы ошол кыскартылган вариантын YouTube каналыбыздан, Instagram баракчабыздан дагы кыска-кыска бөлүктөрүн көрөсүздөр. Ал эми бүгүнкү эфирибиз мына 1 сааттагы артта калды. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул жашооңуздагы анан тыгыз иштөө режиминде дагы атайын убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Микрофон сизде анда. Кыргыз элине угармандарга болгон кандай кайрылуу жасайсыз, каалоо тилегиңиз болсо? Биринчиден сиздерге чоң рахмат мени чакырганыңыздар үчүн. Ал эми жалпы угармандарга баарыңыздарга ден соолук каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун, эч качан оорубаңыздар. Ар бир адамга жан дүйнөңүз, ички дүйнөңүз тынчтыкта болсун деп тилемекчимин. Бул эң негизгиси. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик ишиңизге, ар бир жасаган ишиңиз ийгиликтүү болсун, сиз каалагандай болсун. Кыялданыңыз, кыялдар орундалат деп урааныбызды дагы айтып өтөлү. Ардактуу угармандар, биздин көчө программасында бүгүн алып баруучу ырчы Асел Кадырбекова конокто болду. Кызматта мен Эрлан Сыргак уулу жана Нуриса Керим кызы. Кыялдар. Бизди тыңдап болуп жаткан угармандарга өзгөчө